Агарып атар таңдын кызарып атар кечи бар демекчи дал ушул кереметтүү кеч 19-февралдын кечинде амандашып жүз көрүшүп атканыбызга чексиз кубанычтабыз. Дагы бир жуманы ортого салып, тамаша талкуу программасы башталды. Албетте, арыбаңыздар, амансыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте ар дайымкыдай мыкты энергия жана ошондой эле мыкты тамашалар менен башталган биздин тамаша талкуу программабыздын эфирдик сааты башталды. Жалпыңыздарды катарлашып болууга чакырабыз. Бүгүн дагы Зарина менен Элдос кимди чакырды, бүгүн эмнени сүйлөшөт, бүгүн эмнени айтып тамашалашат жана ошондой эле эмнени айтып күлүшөт деп турган болсоңуз, анда бүгүн биз сүйлөшчү теманы айтабыз, Зарина. Албетте, ар дайымкыдай мыкты темаларды сүйлөшүүгө аракет кылабыз. Жана биздин бүгүнкү темабыз достук темасы. Ооба. Мына ушул бүтпөс тема, акындар айтып бүтө албай турган тема. Негизи эле баягы сүйүүдөн кийинки эле тема бул достук болуш керек негизи. Мына ушул бүгүн достук деген теманы сүйлөшөбүз. Дал ушул темага ой кошомун, пикир бөлүшөмүн деп бүгүн бизге жардамга келген, бүгүн бизге маектеш болууга шерик болуп келген бүгүнкү биздин сыйлуу коногубуз тааныштырабыз. Албетте, биздин бүгүнкү темабызга ой бөлүп, бизди күлдүрүп, тамашага салып жана бүгүнкү эфирибизди кызыта турган мыкты мырза, бул Сыймык мырза. Кош келипсиз. Кандайсыздар? Жакшысыздар. Курмандуу кечиңер менен эмне болду? Кечи ассалам. Жок, чочубай эле ушунчалык сонун сүйлөйт экенсиңер да. Угуп эле отурдум. Сону. Анан кандай келип алдыңыз негизи? Жакшы, сонун пробкалардан эптеп келдим. Кыйналдым Ооба, ачык. бүгүн жалпы эле мына ушул баягы тыгындап тургандарга салам жолдойбуз, Ооба. Сабырдуу болсун деп эле билебиз. Көңүл айтабыз аларга. Көңүл айтыш керек аларга. Азыр дал ушундай учур, баягы тыгындын баягы чегине жеткен мезгил, ушул мезгил болот эмеспи? Андыктан жалпы эле бизди тыңдап бараткан, тыгындап турган айдоочуларга сабыр тилейбиз, бар болуңуздар. Эми мына ушул тыгындан баягы бири-бириңиздердин көңүлүңүздү оорутпай, сигналды көп басай бербей, анан 1 мүнөт деп туруп өтүп кетпей, акырын сабырлык менен мына ушул тыгындан чыгып алыңыздар дейли. Анан ушул тыгындан келдим деп калдың. Тыгынга кандай карайсың негизи? Тыгында сабырдуу элейсиңби же сабырсызсыңбы? Билбейм, ситуацияга карап кете беребиз дегендейчи ал жагы. Негизги симаны деп койбойсузбу? Ооба, кээде туруп мындай нервныймын, ачык эле айтайын. Кээде туруп сөгүнгүм келет, түшүп алып урушкум келет. Бирок өзүңүздү кармайсыз. Конечно, калтек жеп калсам уят эле болосуз. Анан Жакшы, өзүңүздүн эмеңизди билет экенсиз. Ооба, герой болуп түшүп барып эшикти ачсаң бир качок отурган болсо, ой, кечирет деп жаап коюп чыгарып отурду. Машинаңыз кирип болуп калыптыр, ачып коеюнчу деп кайра уят болгончо. Ооба. Мына ушундай баягы тыгындан айтуу роман эске чыгып алыңыздар дейли. Дастан айтым, ой, Сыймык айтмакчы, баягы өтө бир баатыр болбоңуздар мүмкүн. Эми сиздин кыйындар чыгып калышы мүмкүн тыгында турабы? Эми бүгүн биздин сүйлөшчү тема бул достук темасы да, Сыймык. Мына ошол дос дегенде эмнени түшүнөсүң негизи? Кандай нерселер эсиңизге келет, кандай сезимдерге чулганасыз? Мындай адабий тил кылып, кооздобой эле мындай эле айтайын. Ооба, кандай болсоңуз ошондой. Болгонун болгондой ачык айрым болуш керек. Мына прикол катары айтайын. Достук дегенде мына арт ачуучулар деп түшүнөм да. Андай досуңуз жок экен. Дос бар, мен наоборот ойлойм да. Мисалы, эки адам дос болгон болсо, алардын арасында сыр болбосо, и баягылардын арасында таарыныч болбосо, вот ошол чыныгы достук болот. А чыныгы достук болгон жерде ал адамдын артын ачуу деген азем салтанаттуу сөзсүз болуш керек деп ойлойм да. Мисалы, көчөдөн эле жаңы таанышкан адамды эле барып башка бирөөнүн алдынан видеолорун көрсөтүп, мындай деп кыла албайбыз да, конечно. Мен досторум ошондой да. Жалаң артын ачуучулар ошондой. Конечно. Кече эле бир окуя болду, айтайын. Артур Капол бар андай. Эми көрүп аткан болсо кечирим сурап коебуз. Көрбөй атса деле керек. YouTubeга чыкканда көрөт да. Короче, мындай болду. Кече биз 14-февраль күнү Кыргызстан театрында Оштогу университеттердин арасындагы КВН уюштурабыз. 4 университет. Анан бир команда биздин мындай шакирттер да, биздин братчикаларыбыз, редактор болуш керек да ар бир оюндачы. Биз аларды редактор кылганга убактыбыз болбой калат. Анткени ал бизге уюштуруп, ал кылып, бул кылып жардамдашып жүрө берет, биз башка командаларды көрө беребиз, и алар ошол боюнча сахнага чыгып кетип калат. Залда отурабыз. Кыргызстанда 1000 адам отурат залда. Бүт студенттер көрүп отурушат, отурабыз, бир ошол команда чыкты. Чыгып ойноп атты дагы. Биз Вашингтон командасынын серьезный балдар деди дагы, менин видеом кетти. Анын Медер деген трик бар го,
ошол постоянно оператор тартып алат ана неудобный видеолордучу. Астанада мен жаңы душтан чыккан видеому кетти килейген экранда. Уже прям жаңы душтан чыккан кезде анын артынан эле Артурдун видеосу кетти. Ал да душтан чыккан. Майрамда болгон болчубуз ал кезде. Ал душтан чыксам мейли аныкы футболкасы могу жыртылып калган. Ана мантыгана деген ошол экрандан кетти. Анан эртеси күнү Артур угуптур да баягы сөздүчү ызычуу башталды Неге мен кайын журтун көрүп калсам эмне болот? Туган урук көрүп калса эмне болот? Эч нерсе болбойт, кечир дедик, башка вариант жок. Ошондой сиздин баягы артыңызды ачып койгон досуңуз бул Медер болду. Жок, Медердин деле видеолору кетти ал жерде. Башка жактан тең болдук деп койбойсузбу? Общий Алмаз видеосу кетти ал жерде. Бардыгыбыз ачылдык. Айтор мына ошол команданы баягы Кояй деген киши жок болуп калган турбайбы? Ооба, аларды өз жазасын алышты. Эми аларды көрбөйсүңөр деп койду. Неме өтүп койгула мандарин кетер. Шарды коркунага десең, Ошондо эмне болду? Баягылар эми тамаша ойнобой турган болуп калды? Жок, ойнойт. Ал просто ашык болду. Ал жакшы жери ал жерде эфир жок болчу да. Ооба, тартканга тартканга жетишкен деле жок менимчечи. Просто чыгып кетти анан внутряк оюн болуп кетти да, баягы кеде бандай болот. Бирок эл абдан күлдү. Кыйрап калышты. Эшикке чыксак айтып жүрөт го. Каяктан майрамдап жүрөсүңөр деп. Ооба. Жакшы. Эң сонун. Мына ушундай жана бул сонун сөздөрдү айтып калбадыбы? Дос деген ушундай болот депчи анан. Эң жакын досторуңуз барбы? Толтура болуш керек андайлар билбейм. Менин жакын досум менимче толтура болот. Бирөө эле болот эмеспи дейм да? Бирденби? Жок, менде. Жок, бирден эмес. Мисалы үчүн достордун арасынан да эң жакыны бирөө болот го. Типа узкий кругпу? Ооба. Эң жакыны баягы ошол менен сүйлөшсөң баарын айтып салчудай сүйлөйсүң го негизи. Жок, бар. Эч жашырбай мындай сырларың жашырган эмелер жок. Негизи мен билбейм, ушундай экен ба, кайсы сферада болбосун, ким менен таанышып калам го, сразу эле дос болуп, баягы менен элечи. Ушундай мамиле кыла берчү адатым бар да. Достукка ачыксыз аябай жакшы. Жаман достукка ачык эмес, достукка зармын десең. Эмнеге досторуңуз ушунчалык көп болчу, анан зар деле болбосуңуз керек. Досуң көп болсо тоюң да жакшы да. Жок, бирок мындай го. Ар бири 5000ден алып келсе да. Үйлөнгөндөн кийин кырк беребиз деп койсоң. Ооба, той өткөндөн кийин уже кыркабыз аларды. Ооба. Бирок мындайда дос деп калдык, мындай баягы өзүң айтпадыңбы? Жакын эле сүйлөшүп калсам, эгерде бир 2 жолу көрүшүп сүйлөшүп калгандан кийин ал кишини дос дейм дегендей айттым да. Азырчы эми баягы дос деп коюш оңой эле да. Мындай дос деп коюш оңой эле, сөздү айтыш оңой, бирок баягы дос деген сөздүн артында көптөгөн маани жатат да эми. Маани бар, анан көрүнгөн кишини дос деп кете бериш кыйын эмес. Көрүнгөн дегенде эле баягы прям көчөдө азыр маршрутка жолугуп калганды деле эмес. Саламатсыз менен дос болгум келет деп. Жылдыз келишип калат го адамда. Мисалы кээ бир адамдар менен 10 жылдап жүрсөң деле негедир жакындаша албайсың да, баягы мененчи канчалык аракет кылып душевно сүйлөшөйүн десең деле же ал ачыла албай, же мен ачыла албай. Кээ бир адамдар мен азыр таанышсам, мисалы эртең как будто бир 10 жылдан бери таныш достоймун да. Ошондой жылдыз келишип калган адамдар да. Анан көчөдө пробкада жол берип койгон менен деле бар чай ичип берген себеп жок бирок. Ардактуу телекөрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар УТРК Ош телеканалы, тыңдап жатканыңыздар 106.1 жаштыгы ынтымак радиосу дал ушул тапта биз 4 тараптуу түздө эфирдебиз. Ынтымак радиосу 106.1 жаштыгында УТРК Ош телеканалында жана УТРК Ош телеканалынын Facebook жана YouTube парактарынан бизди дүйнөнүн булуң борчунан түз эфирде көрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүн биздин коногубуз бул көңүлдүү жигиттерде ойногон, биздин көңүлдүү буйруса шайыр. Гүлдүрөбүз, мектер абдан гүлдүрөм деди эфир сыртында да. Алдаган болбойт акча. Орозо келет ата. Кечирим сурап коеюн анда дебизби? Айтор дал ушул бул шайыр мандай тартуулагысы келип турган Сыймык мырзаны конокко чакырганбыз. Эми Сыймык көрүп жүрөбүз да, баягы сахнадан көрүнбөй калдым. Сахнадан бир топ алыстап кеттим. Менимче мен 1-2 жылдан бери көрбөй калдым. Анан мындай неменен алексин эмне жаңылыктар жашооңузда, кандай бурулуштар болуп атат? Сахнадан алыстап алсак деле болбой калды ачыгы. Себеби жакын деген болбой экен. Жок, андан деле эмес, просто мындай да, жаштар өсөт экен да. Бизден кийинки командалар келип бизден 15 жаш кичинекей балдар ойной баштады да сахнада. Эми мына Калыбек менен Садык уялып эле кетип калышты. Жок, алар отдельный концерт да.
Биздики баг КВНдин көңүл жигиттери же тамашанын сахнасында чыкпай калган себеби ушул. Ана баягындай жөнөкөй мэрдин кубогу же президенттин кубогу болсо чыгабыз. Анан азыр жөнөкөйгө чыгарбайбыз. Сезонго чемпионатка эми жаштарга да бериш керек да. 10 жыл, 15 жылдан бери ойноп жүрөбүз негизи адашпасам, анан кечичке эле ута бергенде болбойт деп мактанып кетсең. Элдин баары таанып калды дебизби? Ооба. Анан мындайча айтканда өсүш болбой калат экен. Башка тармактарды да көрөйүн дедиңиз. Башка тармакта да көрдүк, балдар азыр Бишкекке кетишкен көпчүлүгү. Мен дагы жакын арада эле келдим Бишкектен. Кино сферада иштеп атабыз. Азыркы учурда Алмаз Эмиль Эсеналиевтер менен кеткен Бишкекке. Медер дагы жакында Бишкекке кеткен. Ал жакта эртең, кстати, интеллигент киносу эфирде, то есть кинотеатрларда кетет, сиз жагын көрсөтүүсү болот. Анан биз дагы кино менен бул жакта Эмиль Токтошов экебиз менен кино баштадык. Дөпераз деген кино. Сценарийне мындай башкалар бир айдын ичинде кинону жазып и тартып бүтүп коет экен да Бишкектечи. Биз сценарийдин өзүнө 2 ай убакыт кетирдик да. 500 000 сомго жакын акча киргиздик. Сценарийдин өзүнө элеби? Сценарийдин өзүнө 500 000 сом акча кирип кетти. Бул жерде мындай болуп атат да, одноразовый кино эмес, тартканга жараша, мындай реально чыгашадан тартынбай, аянбай, мындай необычный дерзкий кино чыгарыш керек болуп калды да. Издендик аябай. Баягы сценарийдин өзүнө эле 500 000 кетти деп калдың да. Тартып иштерине канча кетет анда дейсиз? Жок, мен айтканым бул аяктан эмне анча чыгаша кетип атат. Баягы өзүңөрдүн идеяң карда ушунчалык чыгаша кетип атат. Башка бирөө жаздырып бандай. Жок, идеяны го өзүбүз чыгарабыз. Бул жерде эмнеге 500 000 кетип атат? Команда кылдык. Бул күндө чай ичкенге чай ичкенге кетип атат. Жазабыз деп 2 айдан бери чай ичип 500 000 чай ичип койдук дейби бир айда. Жок, андай болду, Бишкекке бардык. Команданы Оштан түздүк дагы, Бишкекке бардык. Ал жакта эми мындай айтканда бир жерден бир жерге жеткичек эле уже 1000 сом бир адамга жетпей калыптыр да, уже Бишкек ушунчалык кымбат шаар болуп кетиптир. Анан биз команда кылып бардык, ал жакта жашаганыбыз, жеген ичкенибиз, ара-тороодо баягы кечке эле идея чыгарып берсе мээ чарчайт да. Эс алууга мисалы Караколго барып келдик. Анан бул жакта ысык атага чыгабыз, ал жак бул жак болуп жүрүп эле душка түшүп атабыз. Душка түшүп атабыз. Баняга түшүп атабыз. Ошондой болуп эле кетип калдык. Караколго барганыбызда барган күнү эле $1000 кирип кеткенде оозубуз ачылып калды эмне жакта карап эле. Сиздердин эс алууңуздар көп болуп кеткен ошондон. Эс албаса да болот экен. Идея келбей калат да, баягы кризис болуп кетет да. Кечке эле офисте отуруп алып эле бир нерсени кайталай берсе уже мээ чарчайт да. Анан необычныйраак бир нерсе кылыш үчүн эл көрүп, жер көрүп, ал жакка барганда дагы мындай жаңы ойлор, жаңы идеялар. Экинчи дем ачылат экен дегендей да, клапандар ачылат экен. Ошондо Дөпара деген бул кино комедия же болбосо драма жок, комедия. Биз драмага такыр жакында болдук. Трагедия. Азыр бизде драма аябай эле көбөйүп кетпеди, себеби эл ошол нерсени каалап калыптыр чындыгында. Комедия деле бар. Комедия көбөйүп кетти окшойт эле мен. Нет, уже комедия көбөйүп кеткен болчу. Азыр кайра азайды. Мелодрама көбүрөөк болсу. Мелодрама көбөйүп кетти. Анткени бардык эле кинотеатрларга кирип, мына ыйлагысы келип калыптыр да адамдардын, мына күлгүсү эмес, уже ыйлагысы келип калыптыр. Ошондой кино көбөйүп кетти эле, анан биз мындай кылдык. Аябай анализ жүргүздүк. Кинолор боюнча отуруп алып, драма тарта албайбыз ачыгы. Ал үчүн көбүрөөк жүрүш керек болуп калат. Ал үчүн көп ыйлаган адам болуш керек экен да, жүрөгү жараланып кеткенчи. Анан биз эми постоянно 10-15 жылдан бери ушу КВНде, күлкү тармагында жүргөндөн кийин комедия кылыш керек болду. Анан комедияларды изилдедик Кыргызстандагычы. Баары эле окшош да. Ким күлкүгө калат? Бир неудачник, бир жолу болбогон бир адам постоянно күлкүгө калат экен. Анан ошонун жолу болбойт, анан ушундай бир нерсе болуп, анан аягында бактылуу болуп бүтүп калат да. Анан биз ойлонуп көрсөк, Кыргызстанда трэш деп коет го. Необычный комедия ошондой жок экен, ошол эми буйрукса Дөпаразга крашын бой трэш болот. Крашын билбейм бирок. Ямайка көрүп аткан болсоңуз кечириң, бирок сиз в общем краштыкка туура келбейсиз. Эми бирок биз ушул жерден темадан алыстабайлы. Негизи бүгүн биз сүйлөшчү тема бул достор темасы. Анан мындай достор барбы, билесиңерби? Мындай бат эле нерсе кап боло бергенчи. Ооба, тарынчак достор. Көңүлүн досторубуз бар, билесиңерби? Ошондой достор барбы сенде дагы? Толтур андайлар. Алардын көңүлү кантип жатат анан? Унчукпай койсоң экөөдөн тарынпай жүрөсүң. Өз тарын келип калат кайра. Ооба, тарынып кайра эмне каяка барат эле?
достугубуз бир болсо, ойногон оюнубуз бир болсо кайра кайтып келет да. Анан Ооба. сиз кандай доссуз? Мен аябай сулуу досмун десең. Красавчик, крашмы деп. Краш. О, мына краш деп айтыңыз. Эми мага туура келет Вот, десеңиз. эми туура келет. Мисалы үчүн кээ бирлери достукта дагы ар кандай учурлар болот, кыйынчылыктарда. Туруп бере алган, кээде сырдашкан, кээде чайлашкан достор дагы болот, кээде мансабына карап достошкон достор да болот, кадырыңа карап достошкон достор болот. Айланаңызда көбүнчө кайсыл тармакта достор көбүрөөк? Менде бардыгы эле тармактан көп экен негизичи. Акыркы 2 жылдан бери ушу бизнес менен алектенип жүрөм. Бул жакта магазиндерди иштетип, бизнес сферадан да достор бар, агалар бар. Өзүм, естественно, КВН чөйрөсүнөн достор бар. Бизнес сферасындагы адамдарды чын эле дос деп атоого болобу негизи? Же жөн гана өнөктөш. Мисалы үчүн бизнесин бүткөндөн кийин карым катнаш токтоп калбайбы? Кандай карайсыз? Эми анча мынчасы менен токтошу мүмкүн, бирок анча мынчасы менен токтобойт го дейм. Себеби кээ бир адамдар менен жылдыз келишип калат да. Кээ бир жылдыздын келишкен жериң жакшы экен. Көбүнө туура келе берет экенсиз. Сиз жылдыздың жакшы окшойт. Аватар киносун көргөнсүңөр, драконго мындай чачына мындай бир нерсени салат го, ушундайым бар да. Биринчи салып көр. Чакып кетсе, дальше дос болуп кете беребиз дегендей. Анан эмне деп аттым эле? Бизнестегилер менен мындай эле айтсам болот ба? Кээ бирки достор менен только бизнес жөнүндө сүйлөшөм да. А кээ бирки бизнес жаатындагылар менен үй бүлө, достук, башка темаларда сүйлөшөм. Значит, ошолор менен скорее всего катышып алып кетем го дейм менимче. Ооба, үй бүлө жөнүндө да сүйлөшсөңүз, демек андан кийин дагы достошуп жүрө бересиз деген нерсе. Эми ошол баягы айтып атпадымбы, бизнес чөйрөсүндөгү адам менен эгер жакын болуп, үй бүлө маселеси боюнча да сүйлөшүп кетсем, ошол киши менен жакын болуп кетишим мүмкүн деп атасың, бирок ошол сен менен үй бүлө маселесинде сүйлөшүп кетиш үчүн ал адамга канчалык бир ишенич керек да, туурабы? Анан кайсы убакта билесиң, ушул киши менен үй бүлө тууралуу сүйлөшсөм болот, кээ ушул киши менен менин жылдыдым туура келип атат го деп айтып байкап каласың дейм. Чачың бар. Чачым бар деп айттым го. Бир солка чачым. Жок, просто сиздин сурооңуз как будто мен химия сабагында отургандай эле болуп атам. Канча миллиграмм десеңиз. Граммдар менен аны билбейм, мындай чындап сезесизби? жан дүйнөм сезет окшойт. Бир седьмое чувство деп коет го орустарчы, ошондой нерсем бар. Мына адам чото дос болчудай болуп атат. Мени бир күн атып кетет десем, реально эле ошондой чыгат да. Андай адамдар менен жакындашпай деле коем негизичи. Көңүлүсүн сүйлөшүп койгон учурлар болот. А кээ бир адамдар менен мындай сүйлөшкөндө эле ал адам мисалы өзүнүн жүрөгүн, жан дүйнөсүн ачып сүйлөй алса, значит ал уже ачылды да. Ал адамга мен да ачылам. А кээ бирлер бар, такыр мындай ачылбагандар. Алардын жан дүйнөсү эмне болот, каякта жашарын да билбем керек болсочу, чынтын менен. Мага кызык так эмес деп коебуз кээ бирлер. Көргөн жерден салам алейкум, тынчсыңбы, все, давай, мен бир жака кетип аттым. Анан мындай учурлар кездешкенби жашооңузда, достугуңузда кандайдыр бир сыноо келген учурда кетип калгандар же чындыгында эле арт ачарлар деп айтып коем деп едиңизби сизчи? Жашооңузда чындап ошондой болуп, доско деген ишенимди жоготуп алган учурлар болгон андайлар. Бандай көп жылдан бери жүргөн достукту чекеден келген бир мындай жаңыдан эле таанышкан балдар келип мындай чачыратып берип, бир 2-3 жыл көп жылдан бери достошуп жүргөн адамдар 2-3 жылдай жакшы мамиледе сүйлөшө албай, анан кийин бири-бирибизге таарындык, ал бул жактан, мен бул жакта таарынып жүрө берип, анан кийинчерээк отуруп, анда бир момент келип калат го, жарылып алсың го. Сен ошондо мага ушундай деген экенсиң десе, качан айттым мен ошону, ким айтты, паланчы айтты. Мага да ушинтип айткан го сени деп, анан ошол жерде бири-бирибизди түшүнгөн учурлар көп болгон да. Бир 2-3 досум менен ошондой случай болду, анан артык кандай катастрофа деле болгон эмес ошондо. Анда бул ортого үчүнчү адамдын кошулушу менен болгон нерселер. Ушундай адамдар болот да жашоодочу, баягы как будто кирип мындай өзүн периштедей көрсөтүп, жок кылган иши бул жака бурлар менен артыңан барып буну буга жамандап, ошол эле сөздү кайра келип мага айткан учурлар көп эле болгон. Анан дагы достордун эң жакшысы булар классташтар деп коет, классташтар менен азыр эле карым катнаш барбы мындай көпчүлүгү менен? Ооба. Өзүм неме Каракулжадан болом да негизи. Мен Каракулжада окуган эмесмин. Дал ушул сыймыктын Каракулжалык достору барбы, жокпу, классташтары менен азыркы учурда катнашпайбы? Аны бир мыкты музыкалык чыгармадан соң билебиз. Кайрадан
Биз кайрадан түз эфирдебиз, ардактуу теле көрүүчүлөр, жалпы радио кармандары бардыңыздар катарлаш болуңуздар дейли. Дал ушул тапта биз сүйлөшүп жаткан тема бул Достук тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Жашообузда ар дайымкыдай биздин жөлөгүбүз жана максаттарыбызга жетүүдө ар дайым бизди колдоп турган достук абдан маанилүү. Айтып өткөнсүз, сүйүүдөн кийинки эле эң опурталдуу тема десек болот. Жана биз бул теманы Сыймык мырза менен талкуулап жатабыз. Кел эми Сыймык жана айтып атпадым беле. Классташтар тууралуу айтып атканбыз, Ооба. Келиңиз, классташтарыңыз менен мамилеңиз кандай, достугуңуз кандай? Мамиле жакшы эле. Ара тоодо аш жеп турабыз дегендей, тойлордо катнашып турабыз. Өзүм Карагулжада окубасам да Карагулжалык достор менен мамиле бар. Неге дегенде алар үчөө эле да. Келесетке себеби айыл боюнча 3 болуп бүткөн. Үчөөңөр эле. 3 эле бала. Себеби биздин айылда 17 үй бар да. Анда Нок тоонун арасында жашайбыз. Кайсыл жериндесиздер? Капчыгай өрөөнү Кара Таш деген айылда. Капчыгайдын арасында экен да. Ооба, тоонун арасында жайлоодо мындайча айтканда. Ошончо эле. 17 бала, то есть 3 бала бүткөнбүз 17 үйдөн. Ошондо 4-класска чейин болуп керек алдагы. Жок, 11ге чейин эле, полноценный. 11ге чейин эле. Жакшы. Анан ардактуу теле көрүүчүлөр, биз сүйлөшүп жаткан тема бул достук темасы. Анан кандай адамдар менен дос болуш керек деген тема бар да, сөз бар. Кандай ойлойсуңар? Бардык эле бул суроого жакшы адамдар чынчыл деп жооп берет да, негизи. Көңүлгө жакын, жылдызы жакшы. Жылдызы турайып. Бир негизги секрет айткым, аватарыңардын мындай чачын алып чыккыла. Ошодон эле билсе болот эми, ошо баягы эле банальный сөздөр. Жакшы адам менен дос болуш керек. Жакшы адам менен. Бирок кээде ал адамдын мындай жакшыдай көрүнөр экен, башка бет каптары чечилгенде, башка жүздөр ачылганчылар деле. Жакшы адам эмес болот. Бирок ал нерсени биз алдын ала сезе албайбыз да. Жакшыдай көрүнгөн учурлар болот эмеспи? Ооба, андайлар толтура жашоодо. Просто баягы ситуацияга карап, жашоо тиричиликке карап дос болуп кете берет азыр адамдарчы. Баягы айтып коюшат го, досторумду көрсөт, мен сенин ким экениңди айтып берем депчи. Сенин айланаңдагы досторуң баягы чыгармачыл досторбу же болбосо мындай эмне деп коет? Өзү айтмакчы, узкий кругтагы досторум да барбы? Негизи сен чөйрөңдөгү досторуң кандай негизи? Негизи достор көп. Ана мен эң көп жүргөнүм бул жоролорум бар. Ал жакта жалаң ошто тамада балдар бар, видео тарткан, фото тарткан балдар. Биздин поколение бир убакта биригип калганбыз ошол кезде. КВНде жүргөнү бар арасында. Ошолор күндө чогулуп, аш жеп, кээде контр ойноп жүрүп эле жакындашып кеткенбиз да балдар мененчи. Мындай күнүнө чогулат элек, прям. Күнүнө чогулуп, кечке мал как будто ишке келгендейчи. Компьютерный клубка кирип, эки то есть 10-10дон бөлүнүп алып контр ойногон учурлар болон таң атканга чейин. Азыр эми үйлөнгөндөн бери контр турмак өзүңөр көрүш кыйын болуп калган болсо керек. Жок, дагы деле ойноп атабыз. Негизи баягы үйлөнгөн дегенде көчөгө чыгыш кыйын болуп калат го? Негизи ал жагы бар бирок. Кыйындап эле калдыбы? Кыйын. Кыйындап калды чыгыш. Кыйын болуп калды. Көчөгө чыккандан көрө немеге Казакстанга өтүп келген оңойраак болуп калды, пропуска алыш. Ооба. Чын эле. Анан дагы баягы кээ бир досторубуздун түрлөрү бар го, мындай эмне десем болот, жөндөн жок эле нерсеге таарынып, анан уруш чаргандар бар. Билесиңерби, араңарда ушундайлар барбы? Бар андайлар. Жок эле нерседен бир уруш чыгарып, өзүн жашоодо талдаштырып. Жок эле жерден чыгарбайт. Бирок баягы тамашалап койсо чычалап кеткендер бар, чыдабай кетипчи, ызылдашып экеден. Бирок антип ызылдагандарды биз кайра жамангылабыз да туралчы. Бал канчалык ызаланган сайын биз кайра күчөйсүңөр. Тема чыга берет да ушундай адам. Кээ бир адамдар тамашаласак, биз менен кошо күлүп коет го. Аларга ошон тема чыкпай калат кайрачы. Анан дагы кээ бир досторубуз бар, билсеңер барыңарда болсо керек, мындай ошол досуң менен сүйлөшүп отура бергиң келет го. Мындай сөзүңөр бири-биринин мындай улашып кете берет, андан кийин узак жолго чыксаң да ошол досуң менен чыксаң баягы узун жолуңда кыскаргансып, мындай сөздөн сөз чыгып эле баягы жеткениңди билбей каласың да. Ушундай достордон негизи мындай көбүрөөк табыш керек болот. Ошондойдон бир 3 болсо болот негизичи. Алгандар 40 көрөт элек. Алгандар 40 көрмөйт. Мисалы үчүн, бирок мен мынтип айтам да, дос көп дей беребиз го, мисалы үчүн, бирок алардын өзүнүн аталышы бар эмеспи депчи. Классташ болот. Классташтар деле дос дейбиз, бирок өзүнүн аталышындай классташ, анан кесиптеш, группалаш, анан дагы бир жерде бир чөйрөдө чогуу жүргөнсүң да. Коллега ошондой эле болуп жүрүшү мүмкүн. Анан дос болот арасында. Сен менен сыр чечишкен неме болгон, бул 1-2 эле болсо керек деп ойлойм да. Болот, ооба. Мисалы үчүн ашып кетсе, мындай ар бир кругтан, мисалы азыр сиз эсептеп өткөн кругтан
бирден же экиден бала менен чындап мындай душевно сүйлөшө аласың да. А калгандары менен мындай Салам алейкум. Жок, салам алейкум эмес, мамиле жакшы, зор. Просто душевно мындай неметип, бардык нерсени айта албайсың. Дартың айта албайсың Мисалы аларга. үчүн кесиптештериңе ошол чөйрөдөгү кандай проблемаларды айта аласың да. Группалашыңа сабактарды айтыш мүмкүн, классташыңа мурдагы кездерди эстешиң мүмкүн. Бирок сен кандай абалда турасың, жан дүйнөңдө кандай проблема, көйгөйлөр болот, ал нерселерди айта албашың мүмкүн дейм да. Балким бул достук адамдын өзүнүн кандай болгондугунан дагы көз каранды болуп калса керек. Мисалы үчүн бардыгын эле сыр чечип айта албаган адамдар бар, алар дос күтүшү кичине кыйыныраакпы депчи. Ачык эмес адамдар болот да, кээ биркилер бар сырдуу адамдарчы. Мындай жүрө берет, вроде чогуу элечи, бирок баягы жан дүйнөсүндө эмне болуп атканын билиш кыйын да. А бизге окшогон оозу боштор сырдашып жүрө берет. Оозун ачса жүрөгү көрүнгөндөр бар. Жүрөк, өпкө, бейрек. Ич көргөндөрдүн баары көрүнөт. Анан бул жака кат келиптир. Салам алейкум, кандайсыздар дейт. Кара таштын кимдин баласы экенин айтып койгулачы дейт. Кара таштын кимдин баласы экен дейт. Керездин баласы болом, Орчун урусунан. Керездин десе таныса керек менимче. Кара таштыксын неме туугандар көрүп атат окшойт э? Ооба, ошол үчүн анын бул жакта киноңор тууралуу келиптир, ошондо режиссеру ким, ошол тууралуу айтса кетсе дейт кинодо. Ошол тапта режиссер ким тартып атат? Ким тартып атат? Акчасын ким каржылайт? Деме өрүшүңөр барбы, жокпу, анын бардыгын биз жарнамадан соң билебиз. Көрүп жатканыңыздар УТРК Ош телеканалы 106.1 жаштагы ынтымак радиосу жалпыңыздарды дагы да болсо биз менен бирге болууга катарлаш болууга чакырабыз. Бүгүн биз сүйлөшүп жаткан тема бул достук темасы дал ошол тапта биздин коногубуз болгон Сыймык мырза дагы өзүнүн пикирлерин айтып берип аткан учуру негизи эле Сыймык баягы кыз балдардын достугу боюнча оюң кандай дейсиз? Буларда неге достук болобу дейсизби? Кыздар эгер угуп аткан болсо капа болбосун, бирок кыздардын арасында достук болбойт. Капа болбоңуз э сиз? Мен дагы капа болбойм. Ооба, чындап баягы мен лично оюмда кыз балдар мындай дос болуп, биринин артынан бири жамандап, жаман сөз айтып, анан бул мен ушу досуман мындай сулуураак же кыйыныраак болоюн деген ой көбүрөөк болот да кыз балдардачы. Анан постоянно ушундай бирин-бирине конкуренция. Анан эртең не бири Алайга кетет, бири Жалот, бири Бишкек, бири Казакстанга кетет. Ошо менен достук токтойт. Кыз балага лучше дос болбой деле барат. Зарина, сенин көз карашың кандай да? Мен булардын сөзүнөн кийин эмне айтарды билбей калдым. Ошондуктан мен кеттим деген. Без комментариев. Айтканда бул достук дегенде жашоодо көп эми айтып жогоруда айтып өткөндөй эле группалаш, классташ, кесиптеш деген эле нерселер болбосо, чын-чынына келгенде мындай тең туштарымдын арасында анчалык деле сырдашып, эме кылбаган досторум көп эмес. Көбүнчө өзүмөн чоң ошондой эмелер менен сүйлөшүп акыркы учурларда ошондой болуп атат. Мындай алып караганда чындап эле болбойт окшойт деп ойлоп калдым. Бирок дагы билбедим алдыда эмне болот. Мойнуна алдыбыз да. Чын эле мен деле ушундай айтам, негизи кыз балдарга достун кереги жок. Эми турмушка чыккандан кийин ал достун бирөөсү сени барып кара албайт негизи. Билбейм, эми мүмкүн азыр көбүсү жакшы болуп, достор менен катташтырып койбосо эле. Жакшы болуп эмес, коркок болду десеңиз. Ошондой жакшы болуп дегенде. Подкаблучник болуп дегенде айтып койдум. Подкаблучник да. Мисалы үчүн эмнеге мындай нерсе болот го. Мырзалар деле достору менен жүрөт, эмнеге айымдар достору менен жүргөнгө болбойт? Эми мырзалар бир айылда чоңоюп, бир айылда ошолор менен 11 жыл окуп, анан төлөп ошолор менен калат. Силер бир айылда чоңоюсуңар, бирок турмуш жолуңар бөлөк-бөлөк айылда болот. Мисалы үчүн азыр энем 70-80ге чыкса, 70ке чыкса деле азыр деле группалаштар менен чогулганга барат да. Эми алар качан табышып калды айтайынбы? Алар деле сабак окшоп турмушка чыккандан кийин аларда WhatsApp деген жок болчу, телефон деген жок болчу. Алардын дагы мына ошол 80-70ке чыгып, чогулуп, дос болуп, классташтарын табышып аткандар алар акыркы бир 10 жылда же болбосо 5 жылда бири-бирин табышып турабы? Эң туура. Слышали, нормально. Ошентип турдуң. Карап туруп, мени коштоп турду эмеспи? Аптара келди. Демек, ошол жерден каттарды жаңыртып коелу, Зарина. Албетте бизге келген каттарда көңүлдүү жигиттердин көрүп хакатеп жүрчү элек, бирок Кара Таштан экенин билбептирбиз дейт. Кара Ташка келип турат бекен же звезда кармап тоготпой кетиптирби дейт. Ушундай адамдар түшүнбөйбү? Звезда алып кетип, мен өмүрү звезда болгон эмесмин.
Кой. Ачыгын айтайын. Чындабайды. Алда айтшы дедіңіз ғой. Жоқ. Көшеде бір нәрсе қылған оқшаймын еді болса, тамаша. Просто мен Қараташта эле чоңойгом, жайында барам, чөп чогом, как положено, бир ай, бир жарым ай эртең мартта кетем, барып, малдарды карайбыз, төл башталды азыр, жайлоого чыгарабыз дегендей. Анан неге сен мындай зерде болуп кеттиң деп отчак. Кайта ойлойсуң, неге мындай ойлоп атышат сени? Мен сүздө эмесмин да, болгон деле эмесмин ачыгы. Ана мага лично андай нерсе сезилген деле эмес. Өзүңө билинбейт деп коюшат го. Ошентип айтышат. Мага обычный эле жашоо, үй бүлөмдө деле, досторумда деле обычный эле жашоо. Эми көчөдө таанып алып, ассалам алейкум, сүрөткө түшкөн учурлар көп болгон. Бирок мындай учурларды бирөө айтты эле да, болгон сенин деңгээлиң жогорулагандан кийин ошол деңгээлдеги адамдар менен сүйлөшүп каласың. Андан мурунку адамдын эмеси ошол башка деңгээлде жүргөн үчүн дейт да көбүрөөк убакыт бөлбөй каласың да. Убакытың дагы болбойт депчи. Ошондон анан бул типа биз менен мамиле келбей калды. Бул типа болуп кетти деген сен. Ошондой досторум жазган болушу мүмкүн да. Азыр эми ошол досторго не дейсиң, не айтарың бар эми? Мен досторум бардыгы менен эме жакшымын. 6-класста больницага жаткан бирдечи. Ошодо досторум аттап эстейм дажечи. Жалал абад базар коргондук бир өзбек бала бар болчу, Сахар менен урут болчу баягы. Бирок аябай жакшы бала болчу. Мындай бай бала эле. Апасы менен жатат эле. Анан күндө ал эми 6-класс бала элек ал убакта. Ал менен мамилем жок, бирок эстейм да дайсык. Азыр катташасың мындай. Эгерде көрүп аткан болсо сени көрүп аткан болсо, доске, ассалам алейкум, Алтынбек Алтынбек эле атычы. Базар коргондо Алтыка, ассалам алейкум. Мына келет деле койдуң көрдүң, алты бала деле баягы 6 жыл мындай 6-класста көргөн досуң бир паста эле мындай Алтыка деп. Эми дал ушул тапта биз бүгүн сүйлөшүп жаткан тема бул достор темасы болгон үчүн досторун издеп кат жазгандар көбөйдү. Менин баягы эрте менен эле Айшатам бар да, эми Айшатам 60-тан ашып калышты мен атамдар. Анан балам ушул мен досторумду издейт элем, тиги куралчан досторумду, армияда бирге кызмат өтөгөн досторумду, палчандарымды депчи. Анан ошого мондой баягы сары кат, илгери баягы сары каттарга мындай сары кагаздар кат келип чыгып, эсиңерде барбы? Эскилип кетти. Почтальон Печкин алып келгенби? Ошондой почтальон Печкиндин катындай болгон мага мынтип деп кол менен кат жазып келди. Анан эми мына ошол Айшатамдын катын жеткирип коеюн деп турам. Салам алейкум досторум, кандайсыңар дейт. Жезказган областы город Прозерский ВЧ 01-368 бирге кызмат кылган куралчан досторум, сиздерди сагындым, сиздерди издеймин дейт. Аты жөндөрү Эпиев Сагын, Абжапаров Шавкат, Жанбаев Асан, Батралиев Темиркул, Алабука Чаткалдык жана Аксы Кербендик 1978-1980 жылдары кызмат өтөгөнбүз дейт. Ишиңиздерге ийгилик, мени көрүп аткан болсоңуздар жазып койсоңуздар болот деп Исаков Каныбек Артыкович дейт. Кайталаймын, Исаков Каныбек Артыкович деген палчанын куралчан кызматташ досуңар сиздерди дейт. Номерин жазып коюп турам, кайта айтып коеюн. 0221 87 84 81 0221 87 84 81. Мына ошол таныган болсоңуз, кимдин өзүнүн аты чыккан болсо жазып койсоңуздар болот. Же болбосо дал ушул УТРК Ош телеканалынын имаратына кайрылып айтсаңыздар, биз мына ушул досторуңуздун телефон номерин беребиз. Мынакей көрдүңүздөр, бул СССР убагындагы адамдар бири-бирин досторун издеп атат. Андайлар көп болот экен, себеп ал убакта интернет деген нерсе болбогондо телефон. Бири-бирин таппай. Мен атам деле кээде туруп айтып калат да, атам 3 жыл служба кылган. Мен морской флотто, баягы Тынч океанда баягы жердин астына кирип кеткен кайыктар барбы, ошондой да элестет. 3 жыл жүрө берген экен да, илгерки адамдар деле сабырдуу болгон экен. Кээде туруп айтып калат, ошо бир орус досторум бар, грузин досторум бар эле дейт. Алар уже, по-моему, Москвада болуп кетсе керек дейт. Ошол убакта атама деле жакшы контракт менен Москванын центринен үй менен кызмат сунуштаса баса берген экен да. Неге келе бердиңиз дейм да. Азыр бир морпехтин баласы болуп жүрөт десек. Москвич болуп деген. Москвич болуп. Карташтык эмес. Карташтык даже эстемесек керек. Бирок аталардын ушундай сөздөрү чындап обидно. Убагында мына жер Аронскийдеги жерлер 2000 сом болчу десе албай койгонмун деп деген. Албай бериңиздер деп биз өкүнүп калабыз дейсизби? Анан ошол эле учурда келген СМС билдирүүлөрдүн санаарбын, алардын арасында кыз менен баланын ортосунда достук болуу деген дагы суроо бар. Буга сиздердин оюңуздар кандай?
ойлонолго 5 минут убакыт бересиз. Балдардын ортосунда достук болот, кыздардыкында жок дедиңер. Эми кыз менен баланын ортосунда достук болобу? Наоборот, ушул достук менимче бекемирээк болот го дейм менимче. Кыз менен баланын ортосундабы? Эгер чындап мындай дос болуп калган болсо да, мисалы. ортосунда сүйүү жок болсо. Жок, сүйүү эмес. Чыныгы достук болуп калат го. Ошол учурда менимче наоборот жакшыраак болот. Экөөтүң үй бүлө куруп кетсинчи. Ооба, себеби жок, үй бүлөгүсүнө чейинкисин айтып кое берейин. Андай айта албайм. Ооба, мисалы, кээде туруп эки эркек дос балдар бири-бирине сырын айтат го. Анан полион коркосуң да. Качан бирөөсүн айтып коет. Башыңа бир неловкий ситуация өткөн болсо, ошол нерсени айтыштан деле уяласың да, кээде ал барып бир тиги досторго айтып койсо, мен сөзүгө жеп калышы мүмкүн деп. Кыздарга айтып койсоң, ал кыз барып сен досторуңа айтпайт да. Кеңири да ошол жагында. Коркпой айта бересиң. Коркпой да, кеңири. Менин оюмча бирок кыз баладан досум жок. Бирок мындай айтканда, кыз менен бала сүйлөшсө, сөзсүз бирөөсү жакшы көрүп жүрөт деген эме бар. Ооба. Кыз менен баланын ортосундагы достук бул бекем болот деди. Бирок өзүнүн досу жок экен, кыз досу жок экен. Жок, мен ойлойм да, себеби ошондой досу барларды көргөм да жашоодочу. Баягы ал менен деле досуң вроде, бирок ал сыяктуу эмес да. Ал экөөнүн мамилеси башкачараак дегендей да, мындай сүйлөшкөндө дагы ал еще мындай да бири-бирине жардам беришет да, бойдоп болсо да. Наркы кыздын немеси секреттерин айтат балачы. Ал кыздарга ушундай нерселер жагат экен деп бала жаман шүмшүк болуп чыгат ошол жердечи. И баягы кыз балдардын секретин үйрөнүп алат да ал жерде. Ошого карап башка жактан да мамиле кылганда оңоюраак болот десеңиз. Турмушка чыгып кеткен балким токтосо керек го дейм. Бирок мындай албетте токтосо керек, анан көп учурда биз кездештирип эле жүрөбүз да, популярдуу адамдардын арасында деле болушу мүмкүн, же жөнөкөй эле адамдардын арасында деле акырында бирөөсү сүйүүсүн айта албай кыйналып жүргөн учурлар болот экен. Сөзсүз бирөөсү дос деп жүрсө, бирөөсү жакшы көрүп жүргөн болот. Билбейм, укпапмын, не деди го. Бирок болушу мүмкүн андайларчы. Бирок мен 70-80%ке айта алам, то что сүйсө айтат го дейм, кызы деле баласы делечи. Мен сени сүйөм. Тиесиңби мага же турмушка чыгасыңбы? Азыркы заманда айтыш оңойлоп калды. Ооба, азыр кийинен эле го. Уял үчүн эгерде бетин айта албасак, үйүңө барып WhatsApp'тан жазып койсоң деле болот. Ачыгын айт, менде шанс барбы? Анан эми дос жөнүндө сүйлөшүп калдык. Эми ошол дос дегендери баягы жалпылап бир баягы эмне деп коет, олуттуусун айтып коелу э, мындай дос дегенде ким эмнени түшүнөт, анан дос деген бул төөлүктүү болуш керекпи, же болбосо бир мындай өзүнчө бир ченем болуш керекпи? Бардык нерсенин көбү жакшы, азы жакшы деп коет го, мындай ченем менен болгон жакшы деп коет. Чеги бар деп. Чеги бар дегендей. Баягы болуш керек ал нерсечи, жамандык, жакшылык деген нерсе бар да. Биз особенно кыргызбыз, жамандык, жакшылыкта катташышыбыз керек. Болгону жакшы менчечи, мындай төөлүктүү достук болгон болсо, ал мисалы аксакалдардан угуп калам да, мен мына менен 50 жылдан бери, 60 жылдан бери доспун дегендер суктанам ошолоргочу. Азыр мен кээде туруп ойлоном, азыркы мен досторум менен 20 жылдан, 30 жылдан кийин мамиле кыламбы, кылбаймбы депчи, кээде бандай жүрөк зырт этип кеткен учурлар болот. Эми жашоого, ситуацияга карап ар нерсе өзгөрүп кетиши мүмкүн, аны биз билбейбиз да. Ошого менин оюмча төөлүк болгону жакшы. Анан ырчы Нуриланын классташы болобу экен, сыймык деген келип. Ооба. Сурап бергилечи деп аябай кызык болот. 6 класстан 9 класска чейин 27 ХБКда чогуу окуганбыз. Классташ болот ошондо. Ооба, классташпыз. Немеде Дос болгон эмесиңерби? дос болубуз. Азыр деле досторбу? Азыр акыркы кездери мамилебиз анча жакындашпай калды. Үйлөнгөндөн бери. Жок, мындай да. Эми анын өзүнүн чөйрөсү бар, өзүнүн иши бар. Меники да бул жакта анан постоянно жолугуп көргөн. Бирок мындай салам алейк көргөндө жакшы көрүшүп. Жакшы мамиле, сонун все-таки 6 жыл, 7 жылдай окуп калдык окшойчу. Анан эми ардактуу телекөрүүчүлөр сүйлөшүп жатканыбыз бул достук темасынан негизи баягы мен ойлойм да, достук дегенде эгерде мына ошол кишиге, ошол досуңа болгондой айтсаң, көңүлүңдө эмне болсо ошону айта алсаң, жашооңдогу өзүңүн көйгөйүңдү, жүрөгүңдөгү болгон өкөгөн маселеңди айта алсаң, ишенип, мына ошол киши сага дос деп ойлойм. Анан баягы көчөдөгү көрүнүп эле мындай бир 5-6 күн жолуккандан кийин эле баягы дос деп коюш кыйыныраак го менимче. Эми дос деп кое бересиз, алардычы бирок эми мындай жүрөктөн мамиле болбойт. Дос деп айтып коюш оңой эле да, бирок ошол достук мамиле кылыш кыйын болуш керек. Анан мындай биз билебиз да,
жок дегенде бир 5-6 жыл иштеп, баягы өзүң теңдүү балдары менен мындай чогуу иштеп каласың, кесиптешип каласың, бирок ошол кесиптешиңди эле дос деп коесуң. Бирок мындай ал менен жумушка барганда доссуң да. Сыртка чыкканда дос боло албайсың. Резко токтогон учурлар болот. Ошондой болот. Болот. Айтор мына ушундай кишилерди дос десе болот. Анан достук дегенде көпчүлүгү баягы тең туштарды элестетет го. Андай эмес да. Бул баягы оштукча айтканда ака дос, ука дос, жоро дос, жоролор да ошолорчу. Менин мисалы досторумда менен кичүү балдар бар, менен чоңдор бар. Алмаз барго биздин командадагы. Ал по идее бизден 5 жаш чоң болот да. Чоңбу? Бизден 5 жаш чоң ал. Бирок ал менен сиз дейбиз, аке дейбиз. Бирок мындай досторго караганда жакыныраакбыз дегендей. Мамилеңде тамашалар дагы ошондой. Постоянно сахнада ойногондо бардыгы бизди дос деп элестетет да. Алмаздын айынан биз өтө көп адам менен урушканбыз. Эми биз чогуу жүрөбүз да, медрек чогуу жүрөбүз. Ал эмне кылып уруштуруп коесуң силерди? Ал өлө шымшык да десек. Жок, просто мындай. Ал биз менен жүрөт. Анан бир тааныш же бирөө келет дагы, биз менен эле тең бала да, вроде бы келет дагы, бизди дос деп туруп, аны дагы дос дейт да. Анан дос бул сенен чоң. Ондойчу эмне болду, ал бул деп жүрчү буяка деген учурлар көп болгон. Ал үчүн барып урушкан учурларчы. Аны биз менен тең деп ойлоп кала берет, анан бул бизден чоң болот десе, кээ бирлер атышы ака кечиресиз деп күйгөндөр бар. Кандайча деп урушуп кеткендер бар да. Андай ситуациялар көп болгон бизде. Анан дагы ушул дос деп калдык да, мындай кээ бир досторубуз бар го, мындай эмне деп коет, орусча айтканда душа компания деген, ошол досуң жок болсо баягы олтурган отуруш кызбайт, олтурган жери бир кызыксыз болот, күлкү жок болот. Ошондой достор барбы араңарда? Канча өңөрсүңөр? Сен өзүң душа компания эмессиңби же кандай? Душа компания дегенде бизде основной жоролорубуз менен көп жүрөбүз да. Алар баары душа компания. Баардыгы ошондой. Чындап айтайын, бир 10 бала отурса, ошол жерде бир экөө эле сүйлөшүш мүмкүн да, 8-ичи жөн элечи сөндүрбөйт. Жагыт алганча сүйлөп, баягы жерде. Бизде бир-эки адамдын неме жок болуп калганы көп деле билинбейт. Неге дегенде баардыгы бир сфера, той алып барган балдар, той тарткан балдар, КВНде жүргөн балдар да, мындай сөз десе мындай жата калган балдар да, ошого анча деле байкалбайт да. Согуштан сүйлөсөң окоптон чыгат деген балдарданбы? Окоп сүйлөсө согуштан чыгат. Анан дагы арабада мындай достор бар, мындай кыла албаса деле кылам деп алып анан сөз берип алып туруп сөзүндө турбаган досторубуз бар. Мен эми ушул тапта досторума кайрылып коет окшойбу? Карызды берейин. Карызды бергиле деп. Айтор мына ушундай достор бар, баягы сөз берип туруп бирок аткарбаган досторубузду мындай аларды дос дейлиби же эмне дейли? Аларды просто тааныш эле деп коюш керек го дейм менимче. Сөз бергенде аткарыш керек. Сөз бергенде аткарыш керек. Аткара албайбыз, значит дос эмес. Сөз бербей эле коюш керек жок болсо. Андай учур мен досторумда почти что жок ал нерсе. Мен почти что мен инилеримде көп. Мына жаш поколение, мына 2000ден берки поколение да ошондой мындай орусча айтмакчы шаршүй балдар көп да. Мынаны иним мынаны бар бүтүрүп келчи десе болду. Мына мен бүтүрөм деп жок болуп кеткен балдар бар да. Таппай каласың десең. Ошондой адамдардан чындап өтө корком. Мамиле кылгандан корком ошондой адамдар. Аларга чындап коркуш керек, өзүчө баягы эми оштукпу мындай ака деп тургандан кийин жок болуп кетет. Вроде бы сүйлөп атсачы мындай жан дүйнөңө кирип, баягы ичи койнуна кирип кетчү. Алдайт да. Анан бирок ишенбейм андайлар. Негизи андайлар менен ишениш деле кыйын. Дос болуш ансыз да кыйын болуш керек. Просто тааныш бир жарым сурап калса, кандай болот десе, билбейм, нормально деп коем, всё. Андайлар менен желательно мамиле кылбаганга аракет кылам. Анан да айтып коюшат го, эсептешкен дос айрылбайт деп коет, мындай эсептүү дос айрылбайт деп коет, туура айттымбы? Анан достор арасындагы алды берди, карды берди дегенге кандай карайсың? Менин оюмда в общем бербеш керек досторго. Прям мындай ситуациясы көз чачырап калса, берип туруп, кайра кайтарбай койсоң деле ыраазымын деп берип коюш керек. А эгер берип туруп мынчасы күнү кайтарып бер дей турган болсо, ал же мынчасы күнү берем дей турган болсо, ошол жерден достуктун немеси, сомнениясы башталат да. Күмөн ойлор пайда болот, эч ара келишпестиктер пайда болот. Мен оюмда берип жаман көрүнгөнчө бербей жаман көрүнүш керек. Желательно бербей эле коюш керек. Анан ушундай бир башынан бир сыноо келип калып, ушундай кыйынчылык болуп кетсе, анда берген акчаңа ыраазы болосуң. Ыраазы болуп эле берип коюш керек.
колуңан келсе, мүмкүнчүлүгүң болсо кайтарып бер, болбосо бербей эле кой. Ооба. Болбосо такыр мен бере албайм. Туура түшүн деп коюш керек. Все. Себеп мамилени акча бузат да, бул калпеле жок, бизде бузбайт, андай мындай дей беришет. Ооба. Бардыгында алын. Акчаны берет, баягы эгерде мындай сурагысы деле келбейт. Бирок мындай сурабай коеюн десең, акча. Баягы акча бордон чыгат деп коюшат го. Анан мындай билбейм. Ошол достор арасындагы карыз алыш, бериш чын эле бир Достукту бир аз неметиш мүмкүн да. Андай ошол достор арасындагы мамилени ошо акча бузуп коюш мүмкүн Эми ушул жерде жалпы үчөөбүз тең бир досторубузга кайрылып кетели. Эфирдин акырына келип калдык буюрса. Уже бүтүп калды, жаман тез өтүп кетпеди. Эми досторго кайрылайлы, баягы калам жолдо болсок болот досторго. Жыйынтыктоочу сөз десек болот, Силер баштайсыздарбы? Коногусуз. Мен өзүм баштайм. Жалпы кыска нуска, жалпы Сыймык Эрезбековдун достору, мен силерди жакшы көрөм, урматтайм, сыйлайм. Каякта болсоңор дагы байланышпай кеткен болсом, эгерде билип жүргүлө, мен Звезда эмесмин, ар дайым кызматыңарга даярмын. Так что мен силер баарыңарды жакшы көрөм. Жакшы, Зарина кыска. Эң сонун мына ушундай биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз жогорку деңгээлде болду десек болот. Достуралуу сонун сүйлөштүк, маектештик жана бардыңыздар аман болуңуздар. Дагы да кийинки эфирлерде, мыкты эфирлерде жолугушканча. Жалпыңыздар менен коштошобуз. Кызматыңыздарда Элдос жана Зарина болду биздин сыйлуу коногубуз. Сыймык мырза келип бергениңизге чоң рахмат. Бар болуңуз, досторуңуз менен мамилеңиз эч качан үзүлбөсүн дейли. Демек аман болуңуздар.